Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Көкжар конушу менен Алтын Ордо конушунун ортосундагы мынау питомникке келдик. Бул билесиздер, мурда Медерово Алматинкада жайгашкан болчу. Азыр андан да чоңоюп, мына ушул Достоевский көчөсүнө жайгашыптыр. Мен сиздерге дарегин түшүндүрүп берип коеюн. Бул жерде азыр эл өтө көп. Эгер сиздер да укпай билбей жүргөн болсоңуздар, гүл каяктан алам, арча каяктан алам, үйдүн гүлү, көчөгө отургуза турган гүл, арча, туя, кыскасы кооз бактарда отургузам десеңиздер, мына ушул жерге келесиздер. Акынбаев көчөсү менен Көкжардан өтүп туруп келсеңиздер, тупик болот. Мына ошо Достоевскийге келип такалат. Ылдый түшөсүңүздөр, оң жагыңыздарда мынакей чоң ушул жерде питомник ачылган. Караңыздар, бул жакта мындай жаңы зданияда салынган. Түптү түшө берсеңиздер, Горький. Эгер Горький менен чыксаңыздар, Достоевский өйдөгө, анда сол жагыңыздарда жайгашкан болот. Мен азыр туугандар, бир баштан баштап нелер бар көрсөтүп, бааларын ориентировочно айтканга аракет кылам. Анан номерини бергендерге номерлерини болбосо өзүңүздөр видеодон көрүп, не керек болгон болсо, ушул жерден келип алсаңыздар болот. Биз эми баягы аталыштарын жакшы билбейм, аталыштары окулган болсо окуп бере берем. Мына караңыздар, мына пальма сыяктуу дарактар бар экен. Мына чында эле пальма окшойт, мынабычы. Бул жакта мындай декоративный дарактар бар экен. Жүрүңүздөр, бир баштан баштап көрсөтө беребиз. Арада тарттырбайм дегендер болуп калат, аларды кесип ташташка туура келип калат. Саламатсызбы, жагандайсыз, жакшысызбы? Тартып кетсек боло береби? Бир четтен тартып түшө берели анда. Так. Мына жакта баягы гүлдөргө суу куя турган чакаларына чейин бар экен. Караңыздар. Сиздер үчүн өтө сонун контент. Бул жакта мынакей гүл отургуза турган кичинекей чакалар, формалар бар экен. Мынакей. Караңыздар. Түрү менен өтө сонун. Гүл куя турган лейкаларына чейин бар экен, дарылары бар экен. Бул жакта. Ассаламу алейкум. Уруксатпы? Кандайсыз баке? Жакшыбы? Идиштер канчадан канчага чейин болот баасы? Алар ар кандай баке? Эң арзаны канча, эң кымбаты канча? Эң арзаны 30 сомдон башталат. 30 сомдон башталат. Кымбаты? 6,5-7 миң. Мындай баягы залдарга койгонго мындай чоң эмелер бар экен, караңыздар. Сонун. Пластиковый бар экен бул жерде. Бүт түрү менен караңыздарчы. Мына узун десеңиздер, узун, илмей десеңиздер, илмей. Мынындайлары бар экен, караңыздар. Могул эски баягы биз көнүп калган универсальный гүл горшоктор бар экен. Дары чача турган, бул жагында корзинкаларына чейин, мына дарылары. Жүрүңүздөр. Мен азыр шашпай тургандар, ушул канча бир 500 метрдей, 400 метрдей чоң базар ачылган, ошол жерден бүт көрсөтүп берем. Мына бул эми көчөгө отургуза турган дарактар. Гүлдөй турган, гүлдөбөй турган ар кандай. Так, бул жакта болсо мына туянын кичинекейлери бар экен. Баягына декоративный арчалар бар экен, мынакей караңыздар. Не деп коет эле муну? Тоголок болуп кесип коет го. Ошондой. Биз баягы мындай аттарын деле билбей жакшы. Бул жерде мына лавровый лист дейт, караңыздар. Лавровый лист деле өстүрсө болот экен да. Мондай гүлдөр бар экен, караңыздар. Түрү менен туугандар. Түрү менен мынакей. Аттары билбегендерге мына жимолость дейт, наркыны вьющаяся жимолость дейт. Мына ушундай гүл дейт экен да, сүрөттөгүдөйчү. Так, жакынрактан кылып көрсөтө берейин. Так. Жүрүңүздөр. Улантып көрсөтө берели. Мондай гүлдөр бар экен. Бул көчөгө отургузганга бак сыяктуу, дарак сыяктуу болуп калат экен. Мынакей. Караңыздар. Түрү менен. Көрдүңүздөрбү? Эжеке, баалары канчадан канчага чейин? Mo, көчөгө отургуза турган гүл. 30 сомдон 250 сомго чейин көчөгө отургуза турган. Бул бир штугун айтып атат да. Мындай чоңдор бар экен, булар кымбатыраак болсо керек. Бирок келип кенен мындай саякаттап кетсеңиздер болот. Көрүп алып кетсеңиздер болот, сода кылсаңыздар болот. Мен ар бир кабинканы мындай бир башпактыр эле көрсөтүп коеюн, Бул жерде мындай эмелер экен. Мөмө дарактар экен. Декоратив. Бул жакта нелер бар экен? Бул жакта помидор бар экен, бадыраң бар экен. Бүт ушундайлар өсөт. Мынакей. Бул жакта көчөгө отургуза турган клен дейт. Клен дейт. Сакура штампе дейт. Сирен бар экен, мынакей сирен дарагы. Мына береза баягы кайын. Караңыздар. Дагы сирен. Это большой же куст будет, да? Что, сирень? Да, сирень. Нет, это карликовый. А карликовый, да? Он вот, зато долгое время будет цвести. Сонун 1 метрлик экен.
Бул жакта толуп тур экен мына. Рябина дейт, вьюше, Всё роза есть, дейт. киви, всё есть. Бүт бар экен. Даже Батарея киви дейт. растет, всё есть. Мынакей, караңыздарчы. Вот Бүт наш бүлө. адрес, вот. Номер можете сказать? А вот, пожалуйста. Телефон номерлери мынакей жазылып турат. Номерлерге чалып көрөсүздөр. Многолетка, да. Мынакей. Ушул Феруза дегенге чалып. Да. У вас доставка тоже есть? Да, есть. По страну, да? В южную сторону тоже отправляете, да? Жалобат? Жалабат, Ош, Да, Баткен, тоже да? можем отправить. Так, все, өздөрү менен сүйлөшө бересиздер. Биз номерлерин калтырып койдук. Мына ушул Феруза эже менен түз сүйлөшө бересиздер. Так, бул жакта болсо дагы гүлдөр. Ассаламу алейкум, аксакал кандай, жакшысызбы? Багбанчылыкка берекесин берсин. Мына караңыздар, гүлдөрдүн түрлөрү. Бул жакта мына арчалар. Булар уже 2-3 метрликтер экен, а? Баасы канчадан? Баасы 3,5 миң сомдон, а? Оптуй ба. Жакшы. Канча штук болсо да чыгабы сизде? Мен ар жагдан өтүп көрсөтө берейин. Бул жакта розалар бар экен. Уруктар бар экен, мынакей караңыздар. Сону. Сартовой роза дейт, мынакей. Бордюрный чисто сортовой бар. Сартовойлор, а? Алдамай Алдамай жок. жок. Бордюрный Булар канча процент көктөйт? Мисалы 10 штук алгандыкы бары көктөйбү? Азыр отургузганга боло береби? бул мен айтам 10 штук туура эле отуруп туура эле сугарса бүт эметет. Көктөй берет. Суугаттан калтырып тигинтине жүрө берсе шампаңдап. Өзү да өлүп калат. Бул ысыкта сугарылбайт ошондой, а бунуку, а? Кечинде баары эле билет. Билбегендер үчүн айтып коелу. Мына эмне дарак байке? Мына тутовник дейт. Туту. Тутовник түт туруп, мына караңыздар, мына чачка окшоп өсөт экен да, бөлөкчөчү. Сонун экен. Бул жакта алмалар бар экен. Розовый столовка дейт, мына караңыздар. Арчалар. Бордюрный дейт, баягы чоң трассалардын боюна окшош кылып отургузганга. Боюну окшош кылып бере аласызбы, терип? Терип кылып бере. Болду, жарайт. Жакшы. Номериңиз канча, аксакал? 0703 039601, а? Орозбек деген майкеге чала бересиздер. Арчалар боюнча. Улантып көрсөтө берели, жүрүңүздөр. Сиздер зериккенче, мен зериккенче тартып көрсөтө беребиз. Так. Бул жакта дагы мына алманын сорттору, шпион персик дейт, семеранка дейт, мына караңыздар. Апорт. Апорт дагы эле бар экен. Апорт жегендер, жаштыгында апорт жегендер комментарий калтырып коюңуздарчы. Мен эми жаштыкта ушул ушунчалык бар эле да апортторчу. Азыр бирок көрбөй калдык мына. Кандил дейт, кандил алма. Буда Союздун алмалары, груша, стаканчик, а? Так, хурма бар экен мына караңыздар. Инжир, клен дейт, туугандар. Любой нерсе бар экен да, караңыздарчы. Так, бул бир. Байка, сизге гүл боюнча чалыша берет. Хорошо. Так, бул жакта дагы мынакей түрлөрү менен бар экен. Мына эме пальмабы? Келиңизчи байка. Бул каяктын пальмасы? Өзбекстан. Өзбекстан. Канча метрге чейин барат? Ассаламу алейкум. Дагы Алексан. Дагы 1 метр өсөт. 1 метр өсөт. Баягы Арабиядагыдай мынтип чоң болуп жазылабы, ачылабы? Жазылат бул. Же мына чоң куст болуп калабы, тоголок болуп? Мына ошондой эле болуп өсөт бул. Ошо этегинен кетип атпайбы, жылдан жылга мындай. Өскөн сайын Кургаганы эме болуп, калган үстүнө кете берет, Кете бересиңер, ортосунан бул уже чыгып кетет. Баягы Байланып турат. Дубайдагы, немедеги, Саудовский Аравиядагы пальмалар сыяктуу. Бирок канча жыл жашайт бул эми? Көпчүлүк эле жашайт. Көп жыл жашайт. Бирок өсүшү максималдуу канчага чейин барат? Максималдуу бир 3,5 метрге чейин. 3,5 метр. Чоң эле болуп калат экен да. Радиус канча жалбырак мындай эмеси болот? Жалбырагы 1,5 метр. 1,5 метр квадратта, я? Примерно. Баасы? Баасы 7000 сом. 7000 сом. Штугу. Көктөшү канча процент? Көктөшү жакшы эле, 100% эле. Мисалы үчүн буну эшикке тиксе, эшикке орош керек экен кышында. Чогулуп туруп, помещенияларга тиксе, 100% эле өсүп биз тиккен эмелер бар. Ресторан эмелерде турат. Гаражокто өсүп эле кадимкидей турат. Ичинде, зданиянын ичинде. Сыртка тиксе деген кышында буларды кесип алып эле, булар полный кесип алып ортосунда эле стол коюп, ошондой түйүнөн баштап. Баягы ежебекадагы кышкы сакташ керек экен да. Бул эмне байке мыналар? Бул эле камила деген гүл. Гүлбү? Ортодо кызыл-кызыл болуп уже эме болуп баштаптыр. Бутондо калган. Мына. Гүлдөйүндө калган. Бул көчөгө эле отургузуп кое берет, огородко эле. Бул көчөгө отургузса бурдагы кышында түшөт жалбырагы. Жазда кайра чыгат. Эгер муну гаражокко отургузуп кайра үйгө киргизчи болсо, күздө бул ошо боюнча эле кайра жапжашыл болуп эле өсө берет. Токтогой эле өсө. Баасычы булардын? Баасы 7000 сом. 7000 сомдон, а? Бирок ошого жараша вит береби? Ошого жараша вит берет. Вит берет, ар бир бутондору
О, тоголоктордун ары бери гүлдөйт да. Ары бери гүлдөйт. Бүт мондай жерлеринен бери бүт гүл чыгат. Машалла. Сону 7000 сомдон. Бирок мисалы киргенде ба дарбазадан кирген оң жакка 4тө, сол жакка 4тө отургузуп койсоңуздар, сону болот экен. Горошок менен отургузуп. Азыр эми арча бардыгында бар да, мындай бир необычный пальма, мындайларды отургузсаңыздар болот экен. Бул жакта мына тюльпан беле? Жок, булар иристер. Иристер бар. Жакшы. Наркы эмне молар? Стамбул розалар бар. О, чоң эмне мол? Молар. Стамбул роза. Стамбул роза? Ар жагында картинкасы бар, ошону көрсөтсөң. Так, картинкасын өтөлчү. Бул бактай болуп эле кетет экен да мунун, э? Үстү гүлдөйт да, үстү. Сонун экен. Жиш гүлдөйт экен бул дагы, Сиздики канчадан канчага чейин баасы? Баасы булар эң гүлдөрдүн 200 сом, 150 сомдон башталат. Анан 7000, 8000 бар, бар, 500 сом бар, ар кандай түрү. Ба, дизайнерлер менен келип деле, мисалы, монан отурсаң жакшы, бунан отурсаң жакшы десе, бүт чогултуп бере бересиз, э? Номерди айтып коюңуз, телефон номерди. 0702 менен 116687. Так, запись болду. Ошол номерге чалып көрөсүз. Атыңыз ким? Анарбек. Анарбек деген майкеге. Дизайн керек болсо, дизайнды жасап беребиз. Мына Албан автонун тушу болуп калат экен. Всё. Ландшафт полный зеленый зона жасай бересиздер, э? Так, бул жакта дагы эмелер экен. Алмалар, мындай арчалар бар экен, караңыздар. Багында кичине карликовый арчалар. Так, саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Так, бул жакта дагы арчалар, мынакей. Эми баягы окшошкон немелерди бир сире көрсөтүп өтүп кете берели. Бишкек реклама деп. YouTube'дан кирсеңиздер, Instagram. Салам алейкум. Бир тартып көрсөтүп кетели, э? Так, бул жакта дагы дары-дармек гүлдөр бар экен, мындай. Плюш дейт, гортензия, мына караңыздар. Гортензияны көп издейт. Вайгела деген гүл бар экен, мына караңыздар. Мындай. Эми бираз эме болуп калыптыр, сүрөттөр баягы күнгө күйүп калыптыр, бирок мындай. Гүлдү билген эксперттер сиздер дагы комментарий күтөбүз, сиздерден дагы. Жакшы бир комментарияңыздарды жазып коюңуздар. Анан туугандар, башында айткандай, биз бүгүн Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы Көкжар новостройкасында Достоевский көчөсүнүн боюнда, Горький көчөсүнүн өйдөсү, Акынбаев көчөсүнүн ылдый болуп калат. Ушул жерде илгерки Медерево көчөсүндөгү гүлдөр жана могул арчалардын уюгу ушул жакка питомник көчүптүр. Бир сыйра сиздерге тартып көрсөтүп коелу деп атабыз. Бул жакта арчалар, гүлдөр, мындай мөмөлүү көчөттөр бар экен. Жаз жарыш демекчи, жазда ушинтип жарышыңыздар туугандар. Гүл отургузуңуздар, үйлөрдүн астын сонун кылып караңыздар. Кара, сонун экен. Биздин каналга кирсеңиздер, биз Бишкек реклама, Абдулбай Сайпиев деген YouTube канал, Instagram аккаунттарга кирип катталып алсаңыздар болот. Бизден үй жарнама, машина, бизнес, бүт жарнамаларды көрсөңүздөр болот. Так, бул жакта арчалар бар экен. Грунттар мынакей. Саламатсызбы? Кандайсыз эжеке? Так, сизде да гүлдүн түрлөрү көп экен, э? Бир сыйра көрсөтүп кетейин эжеке. Так, үйдүн астына отургузганга арчалар бар экен, мынакей тоголок кылып, горшок отургузуп койгонго. Мындай готовый гүлдөр бар экен. Бул эшикке отургузабы? Долгосрочный булар? Многолетний. Канчада бир гүлүн алмаштырып турат бул? Бир жылда 2 гүлдөйт. Бир жылда 2 гүлдөйт, э? Кайсы мезгилдерде гүлдөйт? Азыр мына апрелде гүлдөп турат, э? Дагы күзгө жакында гүлдөйт? Жок, күзгө жакында эми жайында. Жайында гүлдөйт. 2 сезондо гүлдөйт экен да бул, э? Жакшы экен. Так. Эми бул жерде аябай мелочь көп экен. Сиздер номериңизди айтып койсоңуз, балким баягы сүрөттөр менен WhatsApp менен алышып, сиздерден балким онлайн заказ беришет. Номериңиз канча? Телефон номериңиз? Номериңизди айтып койсоңуз? Так, 0756 50 99 номерге чалат экенсиздер. Ушул эжеке атыңыз ким эжеке? Адилет деп, э? Адилет деп ушул номерге чаласыздар. Бүт ушундай гүлдөрдүн түрлөрүнү WhatsApp'танбы, балким өздөрүнүн группаларынанбы көрүп заказ берсеңиздер болот. Эгер кааласаңыздар, живой келип көрсөңүздөр болот мынакей. Баягы кымбат баалуу үйлөргө киргенде мондай көчөттөр, эмнемелер көп отургузулган, билесиздер. Так. Биз бир сыйра сиздерге көрсөтүп чыга берели. Эгер мына ушул эме кызыктуу болгон болсо, бизге бир лайктан басып, жакшы комментарияңыздарды жазып коюңуздар. Мынакей гүлдөрдүн түрлөрү бар экен туугандар. Гүлдөрдүн түрлөрү, арчалар бар экен, асма төбөктөр бар экен бул жагында. Бул жакта мөмө жемиштүү мындай эмелер бар экен. Жүзүм, бул жагында груша бар экен, слива, мындай смородина бар экен, карасы, кызылы, сирень дейт. Сиренин уже сезону өтүп баратат. Бирок сирень үйгө отургузуп койсоңуздар, аябай жайкысын, жазгысын, жыты сонун болот. Арчаларыңыз канчадан эже? 6000ден, 1,5 метровый. Мына тегиз экен. Үйдүн астына отургузганга сонун.
көчөт тарапка башка жака отургузсаңыздар болот. Бул жакта деле мынакей бүт көчөттөр. Сиздерге кайталанбаган контенттерди көрсөткөнгө аракет кылайлы. Бул жакта дагы бүт көчөттөр бар экен. Мынакей бул жерде тамырлар турат, роза гүлдөр бар экен. Мынакей гибискус дейт бул жерде. Мынакей караңыздар. Ойда розалар бар экен. Так. Саламатсызбы, жагандайсыз, жакшысызбы? Так, инжир бар экен бул жерде караңыздар. Ромашка бар экен. Мына бүт гүлдөрдүн түрлөрү. Кызыксаңыздар, келип Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Көкжардын Достоевский көчөсүндө. Достоевскийге эле келип эле жолдун боюнда ушул жерде чоң жерде питомник, мынтип навестер жабылган, сеткалар жабылган. Келсеңиздер кантип отургузат, дары кандай берет, бүт силерге үйрөтүп, көрсөтүп, бүт кылып берет. Бул жерде бүт эжелер, жакшы билген эжелер иштейт. Мынакей. Мына эмне деген гүл эжеке? Аябай сонун көп жылдык эже. Мында ряд деп койсоңуз укмуш көбөйт, укмуш сонун. Мынтип розой болушат экен да бул, Караңыздарчы. Жок, мындай сирени болот. Сиреневый цвет, да? Мында бөлүп тип койсоңуз. Бул жерде малина көчөттөрү бар экен, туугандар, караңыздарчы. Бул жерде мына фундук бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Мында аэропорт ушул эле бойдон турат. Өтүп кетейин, эжеке. Баасы канчадан канчага чейин эжестики? 200 сомдон өйдө башталат, Канчага чейин? Эң чоң көчөттөрүңүзчү? 1000ге чейин 1200 алгандай. Так, мынауңуз канча эжеке? 1000 сом. 1000 сом, бир өз, Бул гүлдөбөйт, бирок. Так. Улантайлы. Бул жакта мына караңыздарчы. Ой, сонун го. Мына. Гүлдөр, мындай гүлдөр бар экен. Жана bunday да көрбөдүк элек да. Аттары. Эжеке, мынунун аты кандай? Как называется? Вот это красное, это все. Нет, вот эти. Барбарисы, да? Меня же снимают, да? Нет. Цветы снимаем эти. Так, бул жакта пальма бар экен. Вот это что? Это сирень. Сирень, да? Это косты. Цены почем у вас? Ниже, чем на базаре. Ниже чем. Номер можете, телефон номер сказать? Зачем? Ну, для заказа, может, для онлайн заказа. Мы же на рекламу снимаем. Телефон номер скажите. Да? 0708 708 01 17 33. 01 17 33 01 17 33 дейт. Да, все сказали. Так, бул жакта дагы мынакей гүлдөр башталды. Бул жакта мындай гүлдөр бар экен. Кери баягы үйлөрдө мынтип темелерди өстүрөт эле. Так. Здрасте. Опять мы. Так. Мой жерлерде аябай гүл түрлөрү көп экен. Караңыздарчы. Мынакей. Караңыздар. Ой, түрлөрү менен. Мындай токой болуп кете турган гүлдөр бар экен. Мындай асма гүлдөр бар экен. Кысасы үйгө, көчөгө эккенге бүт гүлдөрдүн түрлөрү бар экен. Муну караңыздар. Мына гүлдөрдү. Машалла. Газон сыяктуу чөптөр да бар экен бу жердечи. Аралаш мындай гүлдөр бар экен. Слива бар экен, малина бар экен, карагат бар экен, ежевика бар экен. Мындай гүлдөрдүн түрлөрү бар экен. Караңыздар. Карасаңыздар, сонун келип. Здрасте. У вас вот один. Что стоит вот это? И перец 500 и 600. 500 это вот эта баночка, да? Да, вон тот 600, который фиолетовый. Побольше, да? Ну, 500 грамм, ну, 500. Многолетний. Это как бы мини-кустарник получается. Ага. И зимой он остается с листьями. Только лист не зеленый зимой, а бордовый. Только цветы это, да, упадут, да? Цветы уйдут, Да. листья остаются. Так, мындай гүлдөр бар экен, караңыздарчы. Мындай гүлдөр. Телефон номер можете сказать, чтобы для заказа, онлайн заказа? Есть у вас контакты? 0555 31 94 59. Biz экранга жазып коебуз. Можете зайти в Инстаграм Рассада Бишкек. Рассада Это наша Бишкек, да? страница, да? Молодец, азамат Там экен все мына растения есть. Так, бул жакта да гүлдөр бар экен. Мынакей бул жакта эжелерибиз гүлдөрдү алып атат. Сонун. Мынакей караңыздарчы. Рассада Бишкек деп Инстаграмга да кирип көрсөңүздөр болот экен. Ошол жактан бүт эме кылып алсаңыздар болот экен. Мына гүлдөрдү караңыздарчы. Машалла. Сонун. Кыскасы үйдүн көркүн ача турган гүлдөр ушул жерде экен. Так, эми гүлдөрдүн түрлөрү көп экен туугандар. Мен мына бул жактагы чоң көчөттөр жака өтөйүнчү. Бул жакта сонун баягы ландшафтка жосомбай дизайнерлер көп издеген арчалар бар жак бар экен. Ошол жакта биз силерге көрсөтөйүн. Бул жерде бүт гүлдөр уже кайталанып атат. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Biz büyük reklama kılıp attık elek bunu yerlerde. Местаңыздар алмашкан турбайбы, Медеровада, не бул жака? Biz Бишкек реклама деген YouTube каналдан
Бұл баштан аяқ бір тартып көрсетіп қойылды отауыз да. Гүлдеріңіз қанша сомнан қанша сомға чейін әжеке? 30 сомнан 2,5 сомға чейін бұл штугу. Штугу. Бұл баяғы сортына жараша, гүліне жараша. Молар 1 жылдық болса керек, ә? Молар 1 жылдықтар, ә? Так, менен мына клематисы дейді, мұнда гүлдер бар екен. Қараңыздаршы. Соның. Так, улан тіп көрсетөйлі. Сирен бар екен. Сирен дейді, калированная дейді. Сирен, но обычный сирен екен. Так. Мұндақта да мұнеке көшеттер. Арчалар. Мұнеке. Так, өтіп кетері. Мұны баяқты көрсетіп отқан неме? Қызыл, қытайский гүлді отқан. Мұны қаншадан өзі? Бір өсі? 6.000 ден, ә? Мұны жақта баяқы роза. Не деген роза лежем аты? Штампой. Штампой роза. Бұл бай өйде ол баққа оқшап тұрып гүлдей тұрған, ә? Мұны гүлдері қараңыздар, тобы бай. Сүреттен көре тұрған гүлдері ғой, мұны олар. Ей, соны екен. Бұлар штучно сатылап екен? Штучно сатылап. Сонда мұны ол 1 штук, ә, мұныз, ә? Шунсы. 100 сом. Бұл көчөгөл отырғызып береді, ә? А, ыссы қачы? Мысалы, күзге чейін тұрып береді? Күзге, бұл 2 жылдықтар. А, бұл 2 жылдықтар, ә? Бұлар 1 жылдық бі? Комнатный. А, комнатный үй олар, ә? Комнатныйлар шашпай татып берейінші жеке, ә, мұналарды? Бұлар қаншалыққа чейін чоң қояды? Енді жем ол чоңдор ұшылар бі? Бұрық гүлді үшін қараңыздар, мұна. Мо жерден бір 5-6 гүлді отыр, бұл жағынан 5-6 ылдыйынан гүлді отады. Қанша сом жеке мұнан соң? 200 сом. Дейқан базарды өзі арзан да, чем магазинге қарағанда. Дейқан базарға келіп өлі ұшыл жерден бүт гүлдердің түрін алып кетсеңіздер болады. Телефон номеріңіздерді айтып қостыр бе жеке? Заказға. 0700 077 37 36 нөмір. Біз жазып қойыңыз, ә? Так, улан тауыз туғандар. Улан тауыз. Бұл жақта ділер шондай комнатный гүлдер. Мұнакей. Телефон номер 0702 93 14 84 номеріне çalсаңыздар болады. Қасиет дейді аты. Шындай гүлдерді, мұндай декоративный емелерді, кішінекей көчөктерді алсаңыздар болады екен. Айва японский дейді, қараңыздар. Айва японский. Мол, алма өжек айва. Көчөттің аты ле айва, ә? Мөмө түшін бере, ә, бұл, ә? Так, молар гүлдөй бі? А, мұна? Вегела деген гүл екен. Шынтып қызыл болып гүлдейді. Қараңыздаршы. Многолетники. Бұлар, ә? Бұл чоңдары қаншадан? 1,5 мың сом. Бұлар қанша күннен кейін гүлдейді же, примерно? Же сезоны қайсы уақытта? Мына уже бутон набирать ет башташты көрдің бе? Мына. Бұлар уже майдың баштарында, где-то 5-терінде уже жақсы гүл açып қалады. Жақсы, соның. Емманг номеріңізді айтып қойдық тияқтағы. Ошоға байланыш өреді де, заказ болып отырған болса. А, онлайнда сатып өресіздер, мысалы? Жоқ, бізде онлайн жоқ. Жөнетіп жіберуші? Звонить етіп салу десе салу бересіз. Ошонда онлайн ошол да? Так, бұл жақта мұна қараңыздар. Мұндайлар бар екен, баяқы. Көлөкөнікі баяқы шағыл таштардың арасында мол декоративный қылып егіп қойғанға. Бұл баяқы ландшафтқа кетеді да бұлар жеке. Дизайн көлөкө кете тұрғандарда. Көлөкөгі. Хоста, бузульник дегендер бар тоже. Бұл да гүлдейт тұрайы? Бұл гүлдейт, еще чоң объем набирает бұларда. Бұл гейхера. Бұлардың бары краснолистный, темнолистныйларда. Анан гортензияның ақтары бар, шаровидный. Молар, ә? Гортензия. Шу гортензияны көп айтышып қалышады. Бұлдағы баяқы огородқа ебай соны вид береді, бұл гортензия. Бірақ менде жалаң әлі ағы. Гортензия қанша түрі? Розуйда бар бұның? Негіз бұл жерде бар, бірақ менде ағы бар. Метелчатый, қызыл, дөк, розовый бүтлі бар. Молар не жеке? Бұлар болсы тоже мен декоративный. Гүлдейбі? Плотник топ қойды. Ну, гүлдейді, бірақ гүлі тез гүлі болады. 15-не гүлдей. 15 күн, Атак жалбырағы менен бағаланады. Мына гүлдерін қараңыздар. Өзі ұшындай мұндай бардовый сияқты сөйтті. Олар сары болады, тетінде. Мұна кел. Қараңыздар, соны кен. Олар спирия тоже гүлгі. Кончиктері қызыл, сары ұшындай болады да. Соны болады. Қызыл. Бұл жерлері қызыл болып, орталары жашыл кейінзе сарғарып кететкен да бұлар, бірақ бәй күнге күйіп қалғанға ұқсас болып қалады кен, бірақ, ә? Сары қайып та, ұшындай. Соны кен. Так, бұл жақта 1 жылдықтар, ә?
жерде уже 1 жылдықтар бар. О, көп жылдық. Көп жылдық, а? Бұл байларды низкорослый. Жақта декоративтер. Бұлардың бағалары қаншадан қаншаға шейін барады? Туялар уже biraz бүтіп отыр. Бұларды арзанный беріп отам 500-ден. Емелер болса 1,5-дан. Оның аты не леже? Самшит. Самшит. Ушының аты. Декоративный күсті қоям да? Самшит. Бұлар болса берес келет. Бұларды 700-ден беріп. Бұл ақ жашыл болу ушындай болу, е? Өз ушындай. Қараңыздаршы. Құдайдың құдіретіне. Вит аябай. Бұл чоңыды мондай болу, чоңы бұл деле? Чоңы ова. Анан онда барбаристер. Барбарис, е? Тоже декоративный. Жақсы. Номеріңізді жазып қойдық, жеке? Хорошо. Если онлайн алдырауыз дей тұрған болса, алыстағылар келе албайды, видеодан көріп, WhatsApp-мен байланышып алып береді сіздерден. Так, енді туғандар мына Арча базарға келді. Қараңыздар. Менің бойым 1,78, менен да чоң екен, молчы. 1,80 де екен мына. 1,80 молар уже 2,5 метрліктер. Жүріңіздерші, бисмилля деп өтіп көрсете берейін. Так. Ой, жап-жашыл. Соны бір ешке кіріп кеткендей болады кезін да. Машалла. Мына үйіңіздерді жашылдандырыңыздар, туғандар. Қараңыздаршы, соны. О жақта мұндай баяқы қызыл гүлдердің чоңдары бар екен. Мұны арчаларды қараңыздар. Машалла. Мұны қараңыздаршы. Соның арчалары бар екен. Ондай баяқы не деп қойды? Қарағай дейбіле, қарағай сияқты арчалар бар екен. Мұны қараңыздар. Витті қараңыздаршы, соның. Мұндай декоративныйлар бар екен, туялар бар екен. Мұнылар арча, жиш болып, аябай чоң болып өседі. Ұзындарын қараңыз, 3 метрге чейін барып қалып тұрды, нар жақта. Мұндай винтообразныйлар бар екен, айданып түшкендер. Мұндайлар бар екен, кейін аябай мол витті соны береді да. Аттарын білбейтін, бірақ мұны қараңыздар. Бұл жағы полный жылаңас шығады екен. Башында топыдай болып үшін төседі екен да. Мұнысы көк цвет екен, мұнысы жашыл болып қалады екен да. Қараңыздаршы. Так, улантып көрсете берелі. Бұл жерде мұндай дарақ бар екен, чоң дарақ, сразу готовый. Мұны арчаларды қараңыздар. Ечеке, бұл жақ сіз сатасыз ба? Басы қаншадан қаншаға чейін? Мысалы, мол арчада молар, 1700-ден башталады. Нарқы чоңдор үшін, мысалы, 3 қатар. 18-дің ең чоңдор, Значит, 1700-ден 18-ге чейін бойына жараша кете береді екен, Так, молар не деген түрлері же, мұны топыдай олғандар? Аты не олардың? Қандай дейсіз? Пачепс. Чоңдары бар екен, көктері бар екен. По 1800. Мо дарақты қараңыздаршы. Мо живой бе? Можно вот это посмотреть? Мо живой бұл? Бұл долгосрочный бе? Жоқ, 1 ай 1,5 ай. 1 ай 1,5 ай, По 1800, это стиль еще маленький. Так, вот так көрініп тұрады. Можно, да? Да. Спасибо. Мо құлап қалып тұрды. Шамал жығып қойды. Так, бұл жақта қараңыздар, мұны. Молар қараңыздаршы. Емін кейбіріңіздер қолыңыздар бошой келе албай айтсаңыздар, молар тұрғызып қоялы. Құлап қалып тұр. Құлап қалып тұр молары шамалға. Еже өзі бошой да. Тұрғызып қойырелі. Так, бисмилля. Чоң дарақтар екен, молар бір 2 метр, 3 метрге чейін бар екен, қараңыздаршы. Ой. Мынан башы оғып кетіп атыптыр. Так. Қараңыздар ұзындығын, Негізінде готовый нәрсе, соның көрінеді, атшында. Қараңыздаршы. Готовый нәрсе, соның көрінеді. Мұнаны қараңыздар. Көзіңді бір башқаша бір гипноз қылып қоя тұрған өсімді екен. Так, улантып көрсете берелі. Біз улантып өрөз тұрғанда. Біз улантып көрсете өрөз. Моғда құлақ қалып тұр. Мұны тез қойылы. Башы ор тұрбай. Так. Мұнда гүлдер бар екен. Мұны чупа-чупс арчаларды қараңыздар. Асты еш текесі жоқ. Үстінде әлі гүлдеп тұр. Так, мұны да құлап қалып тұр. Мұны қараңыздар, мұны ал тұрғызғанымды. Бөлек чеке. Мұныларды қараңыздар. Аттарын айта албайтын, бірақ аябай қоғыз дарақтар екен. Так, бұл жақта винтообразный чоң арчалар кетіп өтеді. Қараңыздар. Машалла. Бұларды көрсетіп бере берейлі. Мұнылар не екен, жеке? Мұнылар. Черная лента. Не қылғанға?
Юкары жазаңы. Газон менен. Мына. Болду. О, ичине эле топурак толтуруп эле гүл отургузуп коюрбу ушуга, э? Бейли газан болуп турсам да көргөнгө да бул. Түшүнүктүү. Мунун ичине бөлөк нерсе отургузганга баягы тоголок кылып бөлүп алат экен да, атайын, э? Так. Көрсөтө берейли, жүрүңүздөр эми. Дары-дармектер мынакей. Элитный сорта голландских роз дейт мына. Голландский розалар экен. Могу жерде бүт роза гүлдөр. Караңыздар. Туугандар. Биз бүгүн эмеге келдик. Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы арча, гүл, кыскасы питомник да, бул жерде бүт ушул ландшафтка, дизайнга аябай сонун ушундай арчалар, гүлдөр, долгосрочный, 1 жылдык гүлдөрдүн катарына келдик. Өтүп кетсек болобу, э? Бирок аябай узак турбай дагы, бул жерде арчалар отургузулар экен, караңыздар, даяр. Бул жерде 1,5 метрден баштап 1,5-2 метр, 3 метрге чейинки арчалар бар экен. Так, бул жерде мындай көк арчалар бар экен, караңыздарчы. Сонун. Ландшафтка аябай сонун. Ноларды караңыздар. Номерди айтып койбойсуңарбы, дос? Онлайн заказга, э? Номериңизди айтып койсоңуз. 0708 94 2006, э? Ошолор сиздердики да полный, э? Буларды канча штук болсо деле Кыргызстан боюнча жеткирип бере бересиздер, э? Ушул номерлерге чалыңыздар, калганы WhatsApp'тан кенен сүйлөшсөңүздөр болот. Любой сортунан, любой боюну WhatsApp'тан жөнөттүрүп, көрүп, анан консультациясын алып отургузсаңыздар болот экен. Так, бул жакта мынакей арчалар. Бул жакта мындай гүлдөр бар экен, караңыздар. Өтө сонун. Караңыздарчы. Туугандар, аябай сонун. Нол чындап мындай даяр, готовый жерге келсең бөлөкчө көрүнөт экен, чындап. Нол эмелерчи. Аябай сонун көрүнөт экен. Так, улантабыз Бишкек шаарынын чыгыш тарабы, Достоевский көчөсүндө турабыз. Үйдө тараптан Акынбаев көчөсү менен түшүп келсеңиздер, оң тарабыңыздарда бүт ошол питомникти көрөсүздөр. Жарымысына чейин мына жакта гүлдөр бар экен. Бул жагы уже чоң көчөттөр, бул жагда чоң арчаларга чейин. Азыр эми биз чоң гигант арчаларга өтүп баратабыз. Могу жерде бир сире көрсөтүп коеюн. Мынакей. Бул жерде дагы мындай түрдүү гүлдөр бар экен. Так, эжеке, баалары канчадан канчага чейин? Саламатчылык. 6.000ден. Жок, эң арзандары канчадан башталат бул жерде? 1,5 айда өйдө? 6.000 чейин ошолар, э? Так, бул жакта мынакей метровый арчалар бар экен. Булар баягы неменин забордун астына отургузганга экен, э? Мол эмне эле? Күлөмбү ушулар? Гүлдөбү же гүлдөбөй булар? Гүлдөбөй, ушу бойдо эле, э? Да, жалбыраа чоңойбу? Ооба, чоңойот. Мынакей. Бул өзү чоң канчага чейин барат? Канчалыкка чейин? 3 метрге чейин. Демек, мына арчалардай, мына чоң мондай болуп калат экен, примерно. Чоң эле дарактар болуп калат экен булар, э? Булар урукпу же дарысыбы? Дарылар, э? Так, номерлерге чалып, консультация алсаңыздар болот. Мыналар долгосрочный же 1 жылдыктарбы? Жок, многолеткалар. Многолеткалар, э? Мынакей, арчалар. Келе бересиздер, Бишкек шаарынын чыгыш тарабы болуп калат. Достоевский көчөсү, илгерки Медерева көчөсүндөгү мына ушул гүлдөр сатылган, арчалар сатылган жер азыр ушул жака көчүп калды. Бирок ушул жака көчкөндө эле жакшы болуп тур, место кенен болуп. Бул жакта караңыздар, өзүнчө эле бир парк болуп кетти. Мына караңыздарчы. Ушул жерди жакшылап тартып койсоңуз. Сиздерге карайбы полный, э? Барбы ээлери? Ким ээлери? Өзүнчө, э? Эми баягы номерлерин ала албасак да көрсөтүп кое берели, анан келип өздөрү соода кыла берет. Так, мына жерде ак кайың бар экен, караңыздар, береза. Мына. Береза 5 метрлик, 5 метрлик, 3 метрлик кайыңдар бар экен, арчалар бар экен, мына караңыздар, чоң арчалар. Муну караңыздар, 4-5 метрлик арчалар бар экен. Баягы муз светтеги, көк светтеги арчалар. Булар өзүнчө эле бир эме го мындай. Бак болуп калыптыр, шаар болуп, караңыздарчы. Машина менен келет экенсиздер. Каалаганын манипулятор менен жүктөп алып барып отургуза бересиздер. Түрү көп экен. Муну баягы астыны карабасаң баягы уже отургузулган, өсүп калган бир бактын арасына келгендей эле болуп калат экенсиң да. Туугандар, телефон номерлерге биз айткан номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Гүлдөр боюнча биз видеолордо номерлерин дагы айтып койдук. Кээ бир бергиси келгендердикини, анан бергиси келбегендердикини айткан жокпуз.
Бирок живой келгенге баары деле жетпейт. Бул жерде арчанын, негизде ушундай көчөттөрдүн, бак дарактардын түрлөрү көп экен. Ассаламу алейкум. Бичара реклама жасап жүргөнбүз. Бул жакты токой кылып коюпсуздар го байке, э? Токой кылдык. Сонун болуп тур. Сизге карайбы бул арчалар? Канчадан канчага чейин баалары? Же метровой эсептелеби? 30-35. Могу канча мисалы могу 4 метр бар экен, 5 метрде, э? 70 миңби? Ушунусу. Канча метр чыгат могу? 4 чыгат, эми жердин бетинен 4 чыгып калат, э? А бул көктөшү кандай болуп калат? Балык. Аз мисалы кургап калып эме болгон мисалы алдагы болбойт, э? Могу эмне деп айтылат да могу? Голубой ел. Наркысы? Жөн эле жашыл. Ченшан. Могу березаларчы? Бул да 4 метрликтер экен, а? Бул канча жылда чоң дарак болуп калат? 5-6 жылдыктар. 5-6 жылдыктар. Бул дагы чоң эле, э? Чоң баягындай бак болуп калат бул, э? 2,5 миң сомдон штугу. Сонун. 2 миңден кылып беребиз. 4-5 метр бар, э? Бар. 4-5 метр бар, жакшы. 4,5 метр, э? Сонун. Мен Алтын Ордодо турам да бияктасы. Биз жак аябай сонун болуп калыптыр го. Сонун парк болуп калыптыр, караңыздарчы. Пихта? Мол даракпы, э? Түшүңүздөр, бир көрсөтүп коелу. Тарттырам деген байкелердикен бир конкретин тартып берейинчи. Бир көрүңүздөр, келиңиздер, мына араларына машина кирет экен. Сосналары бар. Бул парктарда отургузулгандарбы? Крымский. Бааларын бир мындай канчадан канчага чейин ориентировочно? Эми улар готовый да, 4,5 метрликтер. 4,5 метр. 35-40 миңден Башталат. Анан өйдө кете берет. Метрине жараша. Өйдө деле эмес, формасына жараша. Формасына жараша. Жакшы. Окшош формада мисалы 5 штук, 6 штук, 10 штук дегенде чыгарып бере бересиздер, э? Ооба. Жакшы. Сону, мына караңыздар. Уже готовый алпарастар көлөккө да түшөт. Уже баякы тамырда жакшаткан Бальзамический пихталар да булар. Молар, э? Булар уже темный жашыл болуп мындай бир сону вид берет экен, э? Жытта болобу мында, э? Баягы банядагы арчанын жытындай. Болду. Ушунан чыгабы ошол жыт? Бана. Бул эми баягы суу жеш керек, еще жерге отуруш керек деңиз, э? Жакшы. Жакшы, сонун экен. Телефон номерлерди айтып койсоңуз? 700 53 70 11. 53 70 11. Биз эми келип турабыз буюрса. Ара-арада келип тартып берип турабыз сиздердикинчи. Анан эмелеричи, доставкалары кандай болот мунуку? Эми погороду, если чоңдорду алса 5 миң сом манипулятор. Бирөө хоть 10 штук 5 миң сом. Разница жок. Портерлери болсо 700-төн 1,5 миң. Муну бирөөнү жүктөй аласыздар портерге? Оңой эле? Көптөш эмелери бар да. Манипулятор сыяктуубу? Болду. Ушул номерлерге чаласыздар, арчалар деп жазсаңыздар, пихта могу жерде караңыздар. Сонун болуп өсүп турат, даяр экен, готовый. Бааларын баалашып, кааласаңыздар келип алып кетсеңиздер болот. Чо, ийгилик байке сиздерге дагы, э? Бул да сизге карайбы? Мун канча дедилер баасын? 65 миң. Содалашат кезде келип содалашып, бойлоруна жараша, бисире содалашып алсаңыздар болот. Так, улантайлы бул жак аябай чоң экен уже. Мына только арча, жашыл зонага ылайыктуу. Бул жакта березалар бар экен мынакей. Бул жагында да березалар канчадан? Канчадан шеп булар? 2 миңден, э? 4-5 метрликтер. Так, жүрүңүзөрчү. Улантып көрсөтө берели. Туугандар, Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы питомникке келдик. Бул жерде арча көчөттөрүнү мындай кылып, мына декоративный кылып, сандыктарга отургузуп койсоңуздар да болот экен. Сонун көрүнөт. Көрдүңүздөрбү? Баягы жаңы зданияларды салып аткан болсоңуздар, баягында торговый комплекстер болобу, же болбосо көп кабаттуу үйлөрдүн астына ландшафтка издеп жүргөн болсоңуздар, келип ушул жерден алсаңыздар болот. Хоть Жалал Абад болсун, хоть Баткен, Ош болсо деле бүт доставкалар менен ушул жерден салып жиберишет экен. Жолсун группаларына катталып алып, постоянный көрүп турсаңыздар дагы болот. Мына декоративдер, винтообразный декоративдер бар экен бул жакта. Мынакей арчалар. Саламатсызбы же? Содаңыздар болсун. Нол асыл өсүп турган. Не деген? Гүлданеш. Канча метрге чейин чыгат бул? Узуну. 1 метр кошот, а? Бул долгосрочный элеби? Жылда гүлдөбү? Эмесе дарага канчага чейин болот? Но дарага чоңдугучу? Көбөйүп кете берет, а? Канча сомдон булар?
Бір 2,5. 2,5. Мына просто эме Көрдіңіз бе? Ылдыйында шықтап тұрады. Чоңдай болып чоңайып кетеді. ар бир жерден бөлүнүп. Эгер үстүнөн кыркса асты чоңоюп кете берет деңиз, а? Үстінен, Мына астынан. декоративдер. Үйгө алып барып эле даяр отургузат. Бул Сары гүл açат, майда-майда. буларбы? Мына көрдіңіз бе? Мынау гүл açып баштады уже. Майда-майда. Караңыздар. Олар қызыл болып açат. Кызыктуу нерселер бар экен сизде дагы. Брескелет деген. Скелет? Брескелет. Брескелет, а? Бул дагы чоң кус болуп кетеби? Чоң құс болады. Қойсаңыз болады, қойсаңыз чоң болады. Сыртын баягындай декоративдер кылып бутай берет. Декоративный болады. Жакшы, сонун экен. Мына булардан көрүп жүрөсүздөр мындай немелерди. Мынакей самшит, э? Муну кичинекей көрөттүк, булар да чоңойот экен да. Молар эмне аты? Брескелет. Брескелет. Бул деле аттары көпкө бөлүнөт экен, а? Жүрүңүздөр. Улантып көрсөтө берели. Бул баягы дарак болуп роза өсө турган, а? Гүл болмот, түт. Роза. Бул баягы жерге дарак болуп тургандан кийин гүлдөп кетет да баягы, а? Бул түт. Түт. Даяр экен, а уже бул. Даяр болуп калды. 7-8 стволу бар экен жанында. Үстүнөн да шап түшөт ылдый карап. Но түттары уже. Мына түт уже мөмөсү менен экен, туугандар. Түт уже. Боз мал алгандай эле болот экен, сразу алып барып гүлдөп, ошо жылы жеп башташат экен да. Ооба. Мынакей мындай гүлдөр бар экен. Гибискус гүл. Баалар канчадан жа мыналардын? Алар 1000 сом. 1000 сом. Ушинтип өрүлүп өскөнбү бул, а? Ооба. 3 цвет ачат. 3 цвет. Аябай кооз болот экен да. Бул Так. декоративный писариде деген. Слива писарди дейт. Мынакей. Саңыздар глобус болуп калды. Бул да жиш өсөт. Ооба, жиш. Номериңизди айтып коебузбу же? Телефон номериңизди. Онлайн заказ бергенгечи. Номериңизди айтып койсоңуз. 8 бирок сен номер. Аха. 508 Аха. 25 25 89 91. 89 91, а? Бишкек шаарында чыгыш тарабында Көкжар конушунун чыгыш тарабы Достоев көчөсүндө ушу эжелерге чалып заказ берсеңиздер болот. Ушу видеодо көрсөткөн гүлдөрдөн, декоратив эмелерден силерге салып жиберет. Так, бул жакта эмнелер бар экен? Салам алейкум. Татып көрсөтүп коелу, байке. Так, бул жерде дагы мындай сонун гүлдөр бар экен. Караңыздарчы. Туугандар, мына видеодон мындай цветтери точный билинбеши мүмкүн да, баягы камера точно алып бере албашы мүмкүн, бирок живой өтө сонун, көзүң кубана турган бир цветтерди Алла Тааланын бир кудурети, караңыздарчы. Машалла. Мына бир 1,70-1,60 арчалар бар экен. Бул жагында мондай уже гүлдөп баштаптыр, мына караңыздар, мына ак гүл, бул жиш гүл дейт экен, болчу. Аппак эле болуп жатып калат экен. Мындай серендер бар экен, ак серендер, туугандар. Сонун экен, мындай көзүң күйө турган сонун. Сонун гүлдөр бар экен. Канчадан башталат байке? Булар домашний же көчөнүкүбү? Көчөлүкү да бул. Көчөнүк, булар, а? Домашний жакта бизде. Булар канча сомдон башталат? Бир көчөтү канчага чейин? Мына. Бир көчөт 500 сомдон башталып. Жо мына ортодогуларды айтсаңыз. Ортодогулар 500 сомдон башталып 2,5 сомго чейин. 2,5 сомго чейин. Бир көчөт, а? Сортуна, чоң кичинекейсине жараша. Телефон номерди айтып койсоңуз? 702 23 01 92. 072 23 01 92. 23 01 92. Ушу номерлерге чаласыздар. Бул жактан ушундай гүлдөрдү даже WhatsApp'тан кенен сүйлөшсө болот да, мисалы бүт өзүңүз видео обзор чыгып кое бересиз да, туурабы? Өзүбүз да консультация беребиз. Консультация берип, кант отургузат, не кылып карайт полный, а? Так, монун аты эмне деп коет байке? Бул бонсай. Бонсай. Баягы Кипарис аризонский деп айтылат. баягы эмеде животный мирде ушундай дарактар боло берет эле го. Үйгө отургузуп койсо сонун көрүнөт экен. Бул баягы голубой элдин цветине окшоп кетет экен, а? Жети да окуш да. Но дагы аябай сонун экен, караңыздар. Камера точный цветти бербеши мүмкүн, туугандар, бирок живой аябай сонун экен. Так, ийгилик ишиңиздерге. Биз уланта берели. Так, бул жакта болсо березалар бар экен, бул жакта арчалар. Аябай сонун выпуск болду, туугандар. Мага өзүмө да жагып атат. Негизи мындай шаардагы тургундарды айтат элек. Келип, мындай бир көрсөңүздөр. Мой жени менен тартып коет. Уруксат же тартып койсок, а? Мында чупа-чупстар бар экен, караңыздар. Могул бир 2,5 метрге жакын высотадагы уже чупа-чупстар, караңыздар. Бойго көрүнүп калган. Могу жакта уже чупа-чупс эмес, жүзүм болуп кетип турган мынасы уже, а? Мына караңыздар. Топудай болуп сонун. Баасы канча же мына чоңдун? 85 миң, а? Мына чупа-чупстарыңызчы? 20 миң, 18 миң, а? Европейский была. Европейскийби? Да, следующий голубой елка. Бул чоңойбойт, ушундай эле декоративный, а? Декоративный. Муналар деле ошолбу? Да. Мына караңыздарчы. Бою бир 1 метрге жакын.
кичинекиктери бар экен. Булар канчадан баалары? 18 миңден, а? Так, бир сире көрсөтө берели. Так, бул жерде мына даяр уже асып кое турган гүлдөр бар экен. Мына аты эмне? Это гортензия. Гортензия, арчалар бар экен. Бул жерде мынакей жерде да гүлдөр жүрөт. Монда декоративный арчалар бар экен, кичинекей. Чупа-чупстун кичинекейлери бар экен. Мол, эмне аты? Сосна. Жаман нежный. Нежный аялдардын үйүндө турушат да бул. Баягы биздеги саят турган арча андай эмес, була? Жок. Бул мындай кылсаң титирейт кошону карасаң. Постоянно болбойт. Аябай живучий, бирок нежный. Канча жылдыкмы ол? Бир 7-8 жыл бар. 7-8 жыл болуп калган, а? Канча баасы? 18 миң. 18 миң. Бирок действительно мындай эксклюзивный вариант десе да болот экен да, мындай постоянно эле көрө бере турган. Булар дагы жакшы, Ага. Себеп полутен өсөт. Бул ширину кетпейт, а? Только үстүнө кетет, а? Узкий кетет ушундай. Канча метрге чейин барат? 20 см. Могу жак быйыл сиздин Быйыл мола бул жагы. 20 см өсөт. Аябай. Баасы? 9 миң сом. 9 миң сом, а? Каран Не дедиңиз атын? жазылып турат ошол жерде. А эти тисы в какую цену? Тих. Тисы в какую цену? 9 миң. Так, бул жакта дагы мынакей штамбой розалар бар экен. Мынакей. Эчеке телефон номериңизди айтып койсоңуз, сиздики европейский эмелер бар экен, көчөттөрү? 0500 0500 95 95 80. 70-80, а? Биз ландшафтный дизайнербиз. Чоң yo'llar бар. Ландшафт жасайбыз. Мисалы чоң объекттеринде бүт ландшафттарына бүт жасап бере бересиздер, а? Ошондой услугаларды көрсөтүп бере бересиздер. Ооба, бүт бар. Ушул номерге кайрылса, Ага. бүт Шаар ичинде, а? Бишкек шаар. Жок, любой жер табылса бара бересиз. Көчөтүңүздөрдү алып барып, бүт отургузуп, бүт автопалифтерине чейин коюп бере бересиздер. Муналарды караңыздар. Даяр. Көрдүңүздөрбү? Аябай сонун. Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы биз ушул нолар, а? Шарабитне булар. Аны штамбовый деп коет. Бул кийин өскөндөн толуктоп коебу? Толук. Аябай постоянно кездешпейт. Инагда гана кездешет. Бул шарабиткасы да япон. Так, биз Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы мына ушул питомникке келдик. Питомник десек туура болот эже, э? Питомник мына ушундай гүл, арча, декоративный өсүм немелерди көчөттөрдө отургуза турган. Бүт гүлдөр тапса болот. Так, ушул номерге азыркы эже айткан номерге байланышасыздар. Дагы бир айтып койсоңуз номериңизди. 0500 95 70 80. Бул жерде Европадан келген көчөттөр, чупа-чупстар бар экен. Бишкек реклама деген YouTube каналга чыгат. Ошонун Instagramына дагы чыгат, а? Так, номерлериңиз голосой кетти, ошол угуп туруп чалыш керек болот да. Мындайлар бар экен. Биз YouTube каналга толук жүктөгөнбүз. Эгерде сиздер жүзүндүсүн көрүп калган болсоңуздар, Instagramдан, TikToктон көргөн болсоңуздар, биздин Бишкек реклама деген YouTube каналга кирсеңиздер, ал жакта дээрлик бир 1 сааттык чыгарылыш жасаганбыз. Ушул жерде полный чыгарылыштар бар. Бүт гүлдөрдөн баштап үзбөй тартылган 1 сааттык баш эс ала турган сонун чыгарылышты тартып чыгарганбыз. Бул жакта да гүлдөр бар экен. Кайталанып атат, себеби биз видеонун башында гүлдөрдү көп тартканбыз. Так, мына жерде мына караңыздар, баягы чагылган сыяктуу болгон мындай дарактар да бар экен. Аты жазылып атыр, бирок. Мулар эмне деген көчөттөр? Шеп. Кандай дейсиз? Бул мындай жанына өсөбү же только узун кетеби? Жайлабы? Көлөкөк экен мына. Караңыздарчы. Баасы канчадан? 2000ден, а? Баягы бош жаңы дизайнда мына ушундайларды кылып өстүрсөңүздөр болот экен. Бишкек реклама деген YouTube каналга чыгат, а? Instagramга да чыгат. Бүт чыгат. Так. Бул жакта дагы мынакей баягы ийнелүү арчалар караңыздар. Бул уже баягы биз көрүп жүргөн арчалар экен. Телефон номерлери айтылгандардыкыны чалып, сүйлөшүп, заказ берсеңиздер болот. Анан эң негизгиси жакын келип, баягы живой көрүп алганга жетпейт тугандар. Себеби мыналарды караңыздар, түрлүү сорттор менен сонун, кыскасы ушинтип жайгашып, сонун кылып базар кылып коюптур. Эми келип эле алып өзүңүздөр дизайнериңиздер менен келип алсаңыздар болот. Мына дарактарды караңыздарчы. Нежный мындай бөлөкчө дарактар экен. Так. Мына баягы японский гүлдөр деди го. Так. Тугандар, сиздер биздин Бишкек реклама YouTube каналын көрдүңүздөр.
аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Биздин каналга катталып коюңуздар. Биз буюрса ара-арада келип ушул базарлардан бүт тартып сиздерге көрсөтүп берип турабыз. Буюрса бул видеодо чыгарылышта баягы кээ бир тартылбай калган месаларны дагы тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз кийинки чыгарылыштарда. Биздин номерлерибиз эгер жарнама боюнча болсо, биздин видеодо жарнама номерибиз бар, каналдын номери. Чалып байланышып жарнама берсеңиздер дагы болот. Эгерде ландшафт кызматы болсо, озеленение болобу, кандай бир кызматтар керек болгон болсо, ошолорду биз жарнама кылып беребиз, каналга чыгарып беребиз. Индивидуально жасаган жумуштарыңыздарды кошо чалып байланышсаңыздар болот. Телефон номерибиз 0709 00 04 44 номери.